Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулардын майрамы. Мекен жүгө моюнга алгансыңар, силер бар, бактыбыз жаңган чыгар. Аязаты ары бир гүл болсо, силер ошол гүлзарды баккан багбансыңар. Бүгүн 23 февраль өлкөбүздө майрам. Бүгүнкү майрам чыныгы патриоттуулуктун, эрдиктин жана мекенчилдиктин символу. Урматтуу мырзалар, силер бар биз өзүбүздү сулуу, сүйүктүү жана ишенимдүү сезебиз. Албетте, өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар жылы биздин Кутман таң программасы салтка айлангандай Ош Бишкек телекөпүрө иретинде майрамдык эфирде сиздерге тартуулап келет. Бүгүнкү эфирибиз дагы дал ошондой майрамдык салтанат менен өтмөкчү. Биз азыр болсо кезекти Бишкек студиясына беребиз. Бишкек студиясында кесиптештерибизге саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи элибизде адептин башаты салам, иштин башаты ыклас деп айтылат. Андыктан биз дагы бүгүн чын дилибизден ыкласыбызды коюп, кесиптешим экөөбүз бүгүнкү майрамдык эфирибизде баштайлы деп турабыз. Андыктан урматтуу бүгүнкү майрам ээлери дагы бир ирет сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чоку болот тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сенимен деп. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Жалпы мекен сакчыларын ушул майрамы менен жан дилибиз менен куттуктайбыз. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, ар бир биздин майрамыбыз мына ушундай даталуу күндөрү биз деген Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу майрамдык чыгарылыш өткөрүп келерибиз маалым. Андыктан бул жолку майрам ээлерин дагы жалпы ЛТРдин кыздар жааматы куттуктап, Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу майрамдык чыгарылышта болобуз. Андыктан бүгүн ЛТР каналы менен таңды бирге тосуп, ишиңиздер ийгиликтүү уланат деген ишеним менен биз программабызды улантабыз.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул оркестрдин аткаруусунда шаңдуу, жагымдуу музыка болуп өттү. ооба, дагы бир жолу майрам ээлерин бүгүнкү баягы ата мекенди коргоочулардын күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биздин студияда Улуттук гвардиянын 10-126 аскер бөлүгүнүн оркестринин жааматы болду. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен урматтуу оркестр жааматы, чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ал эми дал ушул жогоруда мен белгилеп өткөн оркестрдин жетекчиси бүгүн биздин студияда конокто Назарбеков Нурсейит агабыз келип олтурат. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Майрамдык маанайыңыз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Бүгүнкү майрамдык баягы күн башка күндөргө салыштырмалуу өзгөчө болсо керек. Кандай тостуңуз таңды? Таңды бүгүн эрте менен эрте туруп, жакшы маанайда тосуп алдык. Адатта кандай тосот? Тосуп алдык таңды. Келиңиз, мынакей биз азыр оркестрдин аткаруусунда абдан сонун чыгарма уктук. Ушул оркестр тууралуу бизге маалымат берсеңиз. Биздин оркестр Улуттук гвардиянын 10-126 аскер бөлүгүнүн оркестрибиз. Биздин курамыбыз 21 кишиден турат. Биз деген 95-жылдан бери түптөлүп, ойноп келаткан оркестрибиз. Башында бир аз азыраак болчубуз, азыр 21 киши болуп, толукталып иштеп аткан кезибиз. Бизде деген музыкага шыгы бар балдар чакырылат, кызмат кылганы. Анан кызматын ушу оркестрда кылып, тиешелүү өзүнө керектүү кызматын кылып, үйлөрүнө кайтып барышат. Мынакей азыр менин кесиптешим дагы биз сөз менен болгучакты, ошол оркестр жакты окшойт. Кыздарды дагы кабыл аласызбы? Негизи эле оркестрга. Ооба, бизде кыздар да иштейт. Кандай талаптарга жооп бериш керек? Мүмкүн мен кесиптешим чын эле жооп береттир ошол талаптарга же жооп бербейттир? Биздин талаптарга деген музыкалык сабаты болуш керек, нотаны тааныган адам болуш керек. Инструмент болот, үйлөм аспап. Үйлөм асаа мындан өзүнөн бир жалгыз ойногондо кандай үн чыгат? Да ойноп көрбөйсүзбү сиз? Көрө эле. Же жалгыз баардыгы кошулмайча окшошпойбу? Ойноп көрөм. Жок, жалгыз ойносо да болот. Окшошо, кана? Буйрук күтүп атабыз, Семетей. Рахмат. Мен могул аспапты көргөндө бала кезим эсиме түшүп атат. Том и Джерри деген мультфильмде бул аспапты үйлөгөндө учуп кетет го. Ана учпайбызбы? Сиз да ойноп көрбөйсүзбү? Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай? Бүгүнкү маанайдык маанайыбыз аябай жакшы. Эң мыкты деңгээлде болуп турган ушул. Эртең таңды эле дароо эле ушул ЭЛТРден баштадыңыз. Да, ошондой. 23-үнө даярдык аптан соң. Анда сизден дагы көрбөлү азыр учат экенбизби? Байка Жандагы баладан көрүңүз. жаныңызда бул жак менен чогуу ойнош керек, Аха, келиңиз. Майрамдык маанайыңыз жакшыбы? Келиңиздер анда экөөңүздөрдөн дагы бир угуп көрөйүнчү. Алысыраак туруңуз, эми учуп кетпей. Бул аспаптын аталышы кандай? Тромбон. Сиздикичи? Баритон. Баритон, Кесиптешиз улантериз. Жакты, чындыгында бала кезде эске салгандай эле биздин кесиптешибиз да ушул өзү ушул бала кезде биз баягы өзү жогоруда айтып өткөндөй эле баягы мультфильмдерден көргөн инструменттерди көрүп абдан таң калып атат. Анан айтсаңыз, бул даярдык канча убакытка созулат? Бул ушул сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү? Атайын талаптардын негизинде кабыл алынат оркестрга деп.
Анан оркестр атайын бири бирине багы тил табышып, иштешүү сизге кыйынчылык жаратпайбы? Анткени көп кишини башкаруу кандай? Кыйынчылыктары өзүнө жараша кыйынчылыктары болот албетте. Бирок аракет кылып бир жума 10 күндүн ичинде бир маршты биз жаттап, тактап ойногонго аракет кылабыз, ойноп жүрөбүз бир маршка. Демек ошондо даяр болгон чыгармаларды бул оркестр качан аткарат? Кайсы убакта, кандай иш-чараларда? Бизге деген аскер бөлүгүбүзгө көптөгөн кат аркылуу көптөгөн иш-чараларды өткөрүп бериш үчүн кайрылышат. Ошол учурда биз оркестр менен барып өткөрөбүз иш-чараларды. Чет өлкөдөн башчылары келет, президенттер келгенде биз оркестр менен тособуз. Ошол оркестрдин мойнуна илинген жүк жеңил эмес деңиз. Жеңил эмес. Анан бул жакта дагы бир учак бар. Андан чоңураак экен. Бул аталышы кандай дедиңиз? Туба. Туба бас. Оркестрден бас эмесин аткарат. Бир көлөмдүү бир үн берет окшойт, Ооба. Байкашымча бул жерде бирөө эле эмес, эки. Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай? Тамдан сон жакшы. Жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, Даярдыңыз? рахмат. Даярдыктар жакшы буюрса. Мынакей бул экөө да окшош экен. Бул экөөнүн аталышы бир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Майрамыңыз менен. Атыңыз ким? Руслан. Руслан. Майрамыңыз жалпы кыргыз элиндагы майрам менен куттуктай кетиңиз. Барын кыргыз элин Ата мекенди коргоо менен куттуктайсыз. Бул экөө бирдей эле? Булар болсо барабандар же булардын да аталышы барбы башка? Чоң барабан. Бул чоң барабан. Кандай үн чыгарат? Жалгыз болгондо окшошпойт экен, бирок булчу сиздики. Муну кагып көрсөңүз өзүн жалгыз. Бул деле жалгыз болгондо окшойт экен. Бул сиздикичи? Майрамдык маанайыңыз? Эң сонун буюрса. Негизи мунун баары урма аспапка кирет. Ал болсо малый барабан деп коет. Кана байкап көргөн. Ырдай эмне кошуп? Сиз ырдап коңуз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Майрамдык маанайыңыз кандай? Жакшы. Бул эмне аспап? Кандай аспап? Бул деле Урма аспап. урма аспап. Байкап көрбөйлү үнүн, Өтө кызыктуу аспаптар бар экен. Кайсы бири жакты ошондо? Могу чоң аспап жакты. Анда эсибизге алабыз, биз учурдан пайдаланып эскертип койдук. Бирок биздин ушул оркестр жааматы сиздин буйругуңузсуз эч кандай чыгарма аткарбайт эмеспи? Келиңиз азыр буйрук берип көрбөйсүзбү? Кайсы чыгарманы аткарасыздар? Азыр Дежурный кылып турса болот, Ооба. Гусарский деген маршыбыз бар. Ошону аткарып көрөлү. Ал походный марш. Солдаттар ошонун Биздин арабызда деген комуз менен ойногондор бар экен. Анан сиз комузду көрүп калдык. Арасында ушундай бир өз алдынча да чыгарма аткарган мырзалар барбы? Бул оркестр негизи үйлөмө аспап менен алек болуп калбастан ырчыларыбыз бар арасында. Биз деген көптөгөн концерттерди өткөрүп жүрөбүз. Анда биз азыр угалабыз, ушул комуздун аткаруусунда дагы чыгарманы. Кайсы чыгарманы аткарат? Мүмкүн болсо угабыз. Атай Огонбаевдин Жаштарга аттуу чыгармасын аткарып берсин. Оркестрдин музыканты сержант Бакыев деген Жаныбек Бакыев деген жигитибиз аткарып берет, Аткарып берет. Келиңиз, анда чыгарма сизден болсун. Бул жерде сизге орундук турат. Мына ушул жерден угабыз. Ошол жерден аткарсаңыз болот. Мындай мұңдачқан жырғал күндердің
oy gündördün ay. Жаштыкты гана кандай деп ойлойсуң, сен бур жаш суусардайдан жойлойсуң. Жакындап чалмаңа саларда кантем жаз келе тайдай ойнойсуң ey. Oynoysun oy, oynoysun ay. Mayranı gana ginende kımız mol, maldu bir ganadan dudağım elimiz. Jigiti şair kız altın mınday kutmandı kırgız. Elimiz ey cerimiz oy, elimiz ay. Анан айтсаңыз, бул оркестр жамааты дагы баягы талабы боюнча баягы эртең менен жокерлерди элестеткенде эле таңкы көнүгүүсү, тамак ашы ушинтип аскердик бир жашоону элестетебиз го. Оркестрдин күнү кандай өтөт? Оркестрдин күнү биз деле ушу аскер кызматкерлердей болуп эле иш өзүбүздүн күн тартибибиз бар. Күн тартиптин негизинде жумушубузду алып барабыз. Обедке чейин оркестр менен музыкаларды ойноп алек болобуз. Обедтен кийин өзүбүзгө тиешелүү болгон жумуштарыбызды аткарабыз. Ошентип күн өтөт. Канча убакытта жаңыланып турат? Оркестрга дагы кайсы бир жаш өзгөчөлүгү же болбосо кандайдыр бир талаптарын келгенде сиздерде качан жооп бербей калат да? Бизде оркестрде обычно инструментти ойной албай, күчү жетпей калганча иштесе болот. Азыр биздин составда деген 70тен ашкан да музыканттарыбыз бар. Алар да иштеп жүрүшөт. Негизи канча жаштан кабыл алып баштайсыздар ушул? 18 жаштан кабыл алабыз. Бул жактагы эң кичүүлөрү? Эң кичүү балдар бар, жокерлерибиз. Кызматка чакырылып, музыкалык сабаттары бар балдар болчу. Ошон үчүн биз оркестрге кабыл алганбыз бул балдарды. Ошонун арасынан бирөөсүн азыр ырдап кой десек да болот, гитара менен. Гитара менен, Келиңиз, сиздин буйругуңуз болду, анда биз сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүүбүз. Анда дагы бир жакшы чыгарма күтөт экенбиз гитаранын аткаруусунда. Бул өзүңүз жогоруда эркин берилет турбайбы, сиздерде ар кайсы бир ошол жерден туруп аткарсаңыз бизге ыңгайлуу болот. Бул жакер кызматка чакырылып, кызмат өтөп жүрөт, жакында эмес, кызматы бүтөт. Буюрса мая. Эгер өз каалоосу болсо, анда оркестрде калса калып иштейт. Келиңиз, анда кайсы чыгарманы аткарайын деп турасыз? Арбаңыздар урматтуу көрөрмөн. Жалпы эгемендик элибизди бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы ушул улуттук гвардиянын атынан куттуктап, элибиз үчүн, жерибиз үчүн ар намустуу жигиттер элим деген чыгарманы аткарып берели. Баракелде келиңиз. Сатып бир тамчысы бир өмүргө татып төгүсө да мели төгөнбөсүн дейли тарасалай тубакыт кичинекей өлкөм бирок бийик көркөм келин кандай кереметтин көрсөң ырысыңа балкып ырдабайың кантип ала тууду төрөлсүң
дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда биз белгилеп өтпөдүкпү? Биздин майрамдык эфирибиз Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу өтөт. Азыр болсо биздин убактыбыз атайын бөлүнгөн. Ошондуктан биз Оштогу кесиптештерибизге сөз кезегин узаталы. Ал жакта дагы атайын студияга келген конокторубуз бар. Ооба, келиңиздер. Кезек сиздерде. Kırgız elin öz elim dep aytçular, Kırgız jerin öz jerim dep basçular, Bıtırandı urularga bölünböy, bir jеңден kol, bir jakadan baş çıgar. Uzak mezgil siңip kelgen sezimge, uruk uru керек çıgar kesinde, Başında oy maydalanıp baratsa, Manas degen baban dursun esinde. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет майрамыңыздар менен, урматтуу майрам ээлери, эсиңиздерге сала кетели, биздин бүгүнкү майрамчык чыгарылышыбыз Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу өтүп жатат. Азыр болсо биз сөз кезегин Бишкек студиясынан улайбыз. Студиябызга келген сыйлуу коногубуз бар. Таныштырып өтөлү анда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 10-127 аскер бөлүгүнүн командири подполковник Кидебаев Руслан Темирбекович. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Майрамдык маанайыңыз кандай? Аябай жакшы, маанайлык маанай. Деги эле бүгүнкү күнгө кандай даярдандыңыздар? Бүгүнкү күнгө күнүмдөгүдөй эле 23 февраль өзгөчө даярданат болушуңуздар керек, мен оюмча. Кубануу менен, майрамдык маанай менен, Бирок өзүбүздүн иш-чараларыбызды көчө өткөрүп койгонбуз өздүк курам менен. Жана бүгүн дагы силерден чыккандан кийин бурса 1-2 иш-чарабыз бар. Ошондо жогорку деңгээлде өткөрөбүз деп ишенем. Улуттук гвардия дегенде эле мен баягы бою узун, шыңга бойлуу мындай жигиттерди элестетем да, деги эле ушул улуттук гвардия жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз агай. Улуттук гвардия бул 1991 жылы 3 декабрда Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен кабыл алынган. 20 июль 1992 жылы 1 улуттук гвардиянын жоокери присяга алган. Жана азыркы күнгө чейин кызматын улуттук гвардияда өтөп келе жатышат. Өзгөчөлүктөрү боюнча айтып кетсем, улуттук гвардия протоколдук иш-чараларды өткөргөндүгүнө байланыштуу бою 1.75-тен жогору болуш керек, кыргыз тилин таамай жана так сүйлөгөн жоокерлерди жана ошондой эле медосмотрдан денеси таза чың балдарды кабыл алабыз. Кабыл алуу тартиптери жылына 2 ирет болот, жазгы жана күзгү болуп келишет. Ошол учурда атайын багы сиздер талаптарды кандай билишет да? Мисалы үчүн ошол учурда абдан улуттук гвардияга багы кызыккан жаштар көп, бирок көпчүлүгү ушул өтпөй кала берет да. Же бою кичине болуп калат, ошондой бир кайсы учурда стимул берилет каалоочуларга? Эми азыркы бүгүнкү күнгө чейин айта кетсем, каалоочулар өтө көп. Анткени улуттук гвардиянын кийим кечеси менен жана даярдыктары боюнча өзүңөр эле билип көрүп жүрөсүңөр, жанагы биздин аянтта желек кайтарган 2 жоокерибиз турат. Жаштарыбыз ошолорду көрүп эле ошо стимул алышат да. Ошо мен да турсам ушул жакта деп. Ошол желекти канча саат кайтарат негизи? Бул эми погодага да карайбыз. Эгер суук, ысык маалда 1 сааттан турушат. Эгер жакшы температурада 2 сааттан алмаштырышат. Эгер аскердин аябай каалоосу болсо, бою мисалы 1 сантиметр же 2 сантиметрге жетпей калса, албайсыздарбы же кандай? Мүмкүнчүлүк бересиздерби? Мисалы аябай каалоочулар көп да. Жок, биз бекитилген тартипте гана алабыз. Жанагы бою сөзсүз 175-тен жогору болуш керек.
жогору болуш керек. Анан канча убакытка чейин ошол кызмат кылуу, андан ары дагы иштеп калуу мүмкүнчүлүктөрү бар? Мүмкүнчүлүктөр бар. Өз мөөнөтүн өткөрөт жоокер катары. Андан кийин өзүнүн каалоосу менен жана командирлердин көрсөтмөлөрү менен кайра калып кызматын улантууга жол берилет. Бирок баягы катардагы эле башка жакта кызмат кылган аскерлердей эле кызмат өтүшөт, туурабы? Айырмачылыктары же барбы? Улуттук гвардиядагы эми сөзсүз түрдө жогоруда белгиледик, бою узун болуш керек, атайын талаптарга жооп бериш керек дедиңиз. Андан тышкары кызмат өтөө шарттарында дагы өзгөчөлүктөр барбы? Кызмат өтөө шарттарында өзгөчөлүктөр бар. Анткени биз улуттук гвардиянын аскер жоокерлери республикада болгон стратегиялык объектилерди кайтарабыз. Ошондуктан жигиттер өтө билимдүү болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Атайын окутуулар болот. Окутуулар болот, курстардан өтүшөт, атайын бөлүнгөн сабактар болот. Ошолорду өтүп даярдалып бүткөндөн кийин ал жоокерлерди ошол кызмат ордуна барып дайындайбыз. 10-127 аскер бөлүгү деп калып атык. Жалпы ушул улуттук гвардияда канча аскер бар? Улуттук гвардияда аскер деген негизи ал гриф менен чектелген, аны айта албайм. Анан айтсаңыз, сиз дагы бир кезде ушул улуттук гвардияга башка ошол катардагы жоокерлердей эле бир сыймыктануу менен, суктануу менен көксөп анан келдиңиз беле? Биз суктанчумун. Өткөн чагыңызды эстей аласызбы ошол кезде? Жүргөндө чындыгында суктанчубуз. Эми биз аскер кызматкери болгондуктан биз тандабайбыз. Бизге каяка буйрук чыкса, ошол жака барып кызмат өтөгөнгө милдеттүүбүз. Ооба. Бул жагыго бар деңиз, бирок ошентсе дагы жогоруда сиз айткандай эле жылдан жылга ошо кабыл алууда каалоо деген адамда бар да, ошо кыялданып ушул жерде кызмат өтөп калсам дегенчи. Анан бул каалоолор канчалык ишке ашат? Эми биздин баягы буйруктан Мен өзүмдүн тилектим боюнча айта кетсем, бул каалоолор эгер адам баласы чындыгында кааласа, бул сөзсүз түрдө орундалат экен. Чыныгы каалаш керек экен. Ошондо орундалат, Кудай буйрса. Анда биздин сөзүбүздү мынакей жогоруда атайын биздин оркестр жааматын эртең мененден келип бүгүнкү майрам ээлерине атайын көңүл тартуулап, көңүлүн көтөрүп майрамдык маанай тартуулап атат. Жакшы чыгарма менен уланталы,
Баракелде. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди улантабыз. Агай, айтсаңыз ошол мекенди коргоо бул ар бир атуулдун милдети катары эсептейбиз. Анан ушул мекенди коргош үчүн, сүйүш үчүн баягы сөзсүз түрдө эле баягы аскердик кызматты өтөө керекпи? Мекенди сүйүш үчүн аскердик кызматты өтөш керек. Бирок бул мекенге болгон сүйүү мектептен же болбосо садиктен эле башталат деп ойлойм. Анткени мектепте окуп жүргөндө деле мугалимдердин программасына кирилген ошо мекен таануу боюнча, мекенди сүйүү боюнча, адабияты, тарыхы ошондо эле калыптанат деп ойлойм. Анткени ата-энесинин дагы тарбия иштери болот, наганы көрүп ини өсөт дегендей, ошондой тарбиялыктар иштер менен анан өзүлөрүнүн каалоосу менен келишет. Азыркы тапта аскер кызмат өтөйм деген жоокерлер ата-энеси каршы чыкса дагы азыр келип атышат азыркы күндө. Анан өзүңүз тууралуу айтсаңыз, аскер адамы болгондон кийин аскердик тартип деген сөз бар да. Баягы жөнөкөй эле күнүмдүк жашообузда калыптанып калган. Мисалы үчүн айтып коебуз да, аскердик тартипте чоңойгон деген сыяктуу. Сиз дагы ошондойбу? Же чөйрөңүз таасир эттиби? Же үй бүлөдө аскер адамы бар беле? Мен үй бүлөм таасир этти. Себеп дегенде атам милиция кызматкери. Ошо азыр ардактуу эс алууда. Эми кызматчылардын үй бүлөсүнөн десем болот. Апам медицина кызматкери. Азыр дагы ардактуу эс алууда. Ошо кичинекей мен эле ошо атамдын жанында жүрүп, нөөмөттө турса, нөөмөтүнө чогуу барып, походторго чыкса, походко чогуу чыгып, атамдын салымы көп. Менин аскер кызматкери болуп түптөлүшүмө. Үйдө кандай тартип? Үйдө дагы аскердик талап, тартиптер барбы? Үйдө эми ошондой эле болуп калат. Анткени тиги окууну бүтүп туруп эле, мектеп окуусун бүтүп туруп эле аскер окуусуна тапшырып кеттик. Аскер окуусун бүтүрүп туруп эле кызматка киришип кеттик. Үйдө деле, мындай достор менен жүргөндө деле ошол эле бизде. Бир калыпта эле. Келинчегибиз деле ошого, балдарыбыз деле ошого көнүп калышкан. Анан айтсаңыз, өзүңүз дагы мындай багыт бересизби балдарга, мисалы үчүн кандай кеңеш айтасыз? Мисалы, албетте баланы өз эркине коесуң кесип тандоодо. Бирок ошентсе дагы уул баланы атасынын жолун жолдосо деп дагы айтып сиңип калган эмеспи? Түрткү обязательно, сөзсүз түрдө түрткү болуш керек уул балага. Мына мындай кыл, мекенди коргош керек, өзүңдүн милдетиңди аткарышың керек, жакшы окуу деген тартипте акырындык менен даярдап ошо аскер кызматкери кызматына жөнөткөнгө даярдап келет азыр өзүбүз балдарыбызды. Өзүбүздүн история, өзүбүздүн башыбыздан өткөн историябызды айтып берип атабыз. Маселен, азыр салыштырмалуу бир топ башка болуп калбадыбы? Менин агаларым чет өлкөлөрдө кызмат кылышканда, аскердик кызматын мурда ошондой эмес беле сиздин кезинде. Азыр болсо баягы салыштырмалуу жеңил десек туура эле болобу? Байланыш түзүү ата-энелер менен баланын ортосундагы. Байланыш сөзсүз болот. Суббота дем алыш күндөрү бизде атайын сааттар каралган. Келип жолугуп сүйлөшүп кетишсе болот. Жана башка күндөрү дагы сааттар каралган, кечки маал ата-энеси менен байланышып, эгерде туулган күнү болуп калабы, атасынын, апасынын туулган күнү болуп калса, командирлердин уруксаты менен байланыштырып, сүйлөштүрүп койгонго. Атайын тартиптин негизинде каралган. Бул ошо аскер кызматкерлери тактап айтканда мекенге гана эмес, мисалы үчүн өлкөбүздүн маданиятына деле баягы эме кылышат да, баардык тараптан. Жана ушул сыяктуу мисалы ошо аскер кызматында тренингдер болобу, бир башкача бир иш-чаралар болобу, мекенди коргоодон башка дагы? Мекенди коргоодон башка дагы бизде мероприятия, сааттар бөлүнгөн. Ал боюнча общественная государственная подготовка деп коет мамлекет. Ошол сааттар бөлүнүп, ошол шахмат ойношот бири-бири менен, комуз чертишет, гитара чертип, жанагы бизде көчө жакында эле бир китепке бир адамга бир китеп деген долбоору келип кетти. Ошол сынактан өтүп биринчи орундарды алдык. Жакшы долбоорлор болуп турат.
болуп турат иш чаралар. Кызыктыруу үчүн баягы мүмкүнчүлүк түзүлөт деңиз. Мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан дагы мынакей кечээ эле жаңы баягы аскер тамагы боюнча дагы жаңылануу болду. Буга чейин кандай эле тамактануу тартиби ошолор боюнча айтсаңыз, рацион жаңырды деп. Эми жаңырган боюнча улуттук гвардия түзүлгөндөн бери биздин рационубуз ысык тамактан тышкары бизде колбаса азыктары, жумуртка азыктары, жана сгущенное молоко дейбиз, жанагы табигый сок, сыр биздин нормамызда бар болчу. Анткени улуттук гвардия жанагындай желекте турганда, же болбосо протоколдук мероприятияларда, стратегиялык объектилерди кайтарганда физикалык көп чыгымдар кетет. Ошого байланыштуу 9-нормага өткөргөнбүз. Эми азыркы күндө мына көчө жакында эле президенттин жарлыгы чыкты. Ошо биз менен тең эди ошол паёктун баарын ысык тамактан тышкары ар бир эми аскер бөлүктөрдө Кудай буйрса ошол рациондор окшоштурулду. Бир күндө 3 маалдан. Бир күндө 3 маалдан тамактанышат. Тамактанышат. Анда музыка угалыбы? Сиз негизи музыкага жакынсызбы? Негизи музыканы угабыз. Кандай музыкаларды угасыз? Жан дүйнөңүз кандай чыгармаларга жакын? Жан дүйнөм же аскер адамдары сөзсүз түрдө патриоттук чыгармаларды угабы? Ошого эле жакындашып калат бизге. Анда биз кайсы чыгарманы угабыз? Бүгүн абдан жакшы чыгармаларга суугарылып, бүгүн биз дагы баягы чыгармадагы канчалык бир деңгээлде кишиге дем күч берет эмеспи? Мынакей эртең мененден бери биз атайын ошол биздин теле көрүүчүлөргө дагы бир дем күч берели, ошол мекенди коргоого дагы кандайдыр бир патриоттук чыгармалардын таасири зор эмеспи? Ошондуктан башка телеканалдардан айырмачылыгы биз бир эле убакытта Ош Бишкек теле көпүрөсү аркылуу чагылдыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып майрамдык чыгарылыш жасап атабыз. Анан сизде дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн ушул учурдан пайдаланып жалпы майрам ээлерин куттуктасаңыз болот. Эркин микрофон берели. Рахмат. Урматтуу куралдуу күчтөрдүн жана куралдаш досторум, ардагерлер, сиздерди бүгүнкү ата мекенди коргоо күнүңөр менен чын жиримден куттуктаймын. Мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын, бекемдигин сактоо үчүн жанын аябай кызмат кылып жүргөн аскер кызматкерлерине айтат элем. Коюлган тапшырмаңарда, коюлган максатыңар ишке ашып, ар дайым сиздерди ийгилик коштоп жүрсүн. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сүйүктүү чек арамды душманга аралатпайм. Атаке сөзүм берем, жүзүңдү жер каратпайм деген жоокерлерибиз бар болсун. Кесиптеш, негизи жоокер, аскер дегенде эле мен ушул машыгуунун үстүндө жүргөн бир чыган мырзаларды элестетем да. Сөзсүз түрдө биз болсо мына ушундай баягы ар дайым ушул аскер адамдарына таянабыз да, салыштырмалуу. Баягы кандайдыр бир айымдар ишеним артабыз. Негизи эле айымдар эле эмес, ар бир катардагы жаран ушул аскер кийимин
кийген мырзаны жолуктурса өзүнө бир ошол өлкөдө ишенимдүү жашагандай көрөт эмеспи? Андыктан сизге дагы атайын убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү майрамдык күнүңүз жакшы улансын, ийгиликтер коштосун. Биз болсо атайын дагы бир тасмабыз бар. Мына ушул тасмага кезек беребиз дагы программабызды мындан ары улантабыз. Душмандын келе жаткан тобу. Бута номер 101. Мейли. Полковник Миномет бул 38-жылы неме алган. 5000 чейин атат. Бул деле интернеттен караса эле бардык неме эмес, жаңылык эмес, бардыгы эле билет кылайм. Биздин специальность боюнча ушу артиллерия менен неме алат. Душманды алыстан жоюбуз да. Алыстан жоюп, ошон үчүн ар бир жоокерлердин өзүнүн милдеттерин баардыгын үйрөтүп турат. 12. Бул жерде уже баардык командалар жазылган. Мисалы көңүл буур деген, саптал, тизил, полный командалар ушул жерде жазылган. Эмне кылыш керек деген. Үнүң жетпей атса, ушу флажок менен баарын көрсөтүп койсоң болот. Мейли. 377. Костюм надеть, газы. Все, азыр авторазиция станция 14-кү для мобилизация вооружений военной техники на 4 учебных точек, на 2 учебных мест развернуть. Арс-14 деп аталат. Арс-14 техникасы толугу менен айтылганда авторазливочная станция. Бул аскер техникасы менен дегазация, дезинфекция, дезактивация кылганга аскер техникалардын жанына жер кыртышын дезинфекцияга кылганга дайындалган. Бул өзүнүн специальный оборудованиялары жайгашкан. Мисалга алсак, бронзбойттар, щеткалар, жана ошондой эле рукавтар 10 мм дезинфекциялоочу. Зона заражениядан чыккан кезде биз ушул техниканын жардамы менен дегазациялайбыз, дезактивация жана ошондой эле дезинфекциялайбыз. Бүгүнкү 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен жалпы кыргыз элинин ата мекенин коргоочуларды өзүмдүн атыман жана ошондой эле 7389 аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын атынан куттуктайм. Баардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Жана ошондой эле ата мекенинди коргоп, ар дайым ата мекенинди коргоп, күжүрмөн абалда жүрө бериңиздер. Dayım tazim edenmiş Afitserler, afitserler Mekerimin sakçısı Afitser Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы бир жагымдуу музыкалык чыгармага ортоктош болдуңуздар. Азыр биз болсо, мына ушул жогоруда биз белгилеп өткөн эле оркестр жааматы менен дагы бир жандуу бир чыгарма угалы деп турабыз. Анда кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Марш Кыргызстан деген чыгарманы ойноп берели. Жели.
Кыргызстан коргойбуз сени бек туруп деп мынакей өлкөбүздүн коргоочулары дагы бир сиздерге таянып ишеним артып турабыз. Анан кийин мынакей мен ушул оркестрдин жетекчисине атайын дагы суроо берейин деп турам. Бүгүнкү маанай кандай болду? Бүгүнкү майрамдык иш-чарада мынакей сиздер менен майрамдык биздин маанайыбыз абдан көтөрүлдү деп бир ишеним артып турабыз. Анткени ыр менен көңүл тазарат экен да. Ошондуктан сиздерден багы бүгүнкү маанайга ылайыктуу чыгармаларды уктук көбүнчө. Сиздер ыр тандоодо сөзсүз түрдө ушу сөзүнө маани бересиздерби? Кандай чыгармаларды көбүрөөк аткарасыздар? Биз деги эле канча чыгарма бар? Бизде толтура чыгармалар бар. Азыр жетишпей калдыңыздар, дагы. Аларды ойногонго жетишпей калдык, убакыттын тарлыгына байланыштуу. Биз деген негизи Жокердин духун көтөргөн патриотский чыгармаларды ойногонго аракет кылабыз да негизи. Анткени биздин музыка менен басып аткан Жокерлер мындай бир күчкө толот дагы бир деңиз. Күч пайда болгондой кылып ойношубуз керек да негизи. Бирок өз арадагы бир эс алып олтурган учур болот да. Ошондо сөзсүз сүйүү темаларына кайрылсаңыздар керек. Кайрылабыз. Албетте, анда биз бүгүн сиздерге жакшы бир мүмкүнчүлүк берели деп турабыз. Сиздердин майрамыңыздар, сиз жетекчиси катары ушул жалпы бүгүнкү майрам ээлерине жакшы бир куттук сөзүңүз болсун. Саламатсызбы, кыргыз элим, жолдош генералдар, полковниктер, жалпы эле мекен коргоочулары, сиздердин бүгүн мекен коргоочулар күнү менен куттуктайм. Эч убакта оорубаңыздар, мекенибизде тынччылык орносун. Кыргызстаныбыз өнүккөн мыкты мамлекеттердин бири болсун. Ошондой эле ата энемди да куттуктайм, инилеримди, байкелеримди куттуктайм. Жалпы эле оркестрдин атынан жалпы кыргыз элин куттуктайбыз. Негизи эле мына жогоруда сиз белгилеп калдыңыз куттук ээлерине багы. Сизден башка дагы аскер адамы барбы үй бүлөдө? Мен өзүмдүн бир тууган иним чек ара коргойт. Алыскы Ала Бука районунун чек ара кызматында прапорщик болуп кызмат өтөйт. Абдан алыс. Анда жакшы бир куттуктоолорду биздин ушул теле көрүүчүлөр бүгүнкү майрам ээлери кабыл алды деген бир жакшы ишенимдебиз. Анан албетте сөзсүз түрдө жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бүгүн биз дагы абдан бир жан дүйнөбүз жакшы чыгармаларга суугарылды. Сиздер менен дагы алдыда жолугушчу жолдор алдыда деп бир ишеним артабыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр дагы бир чыгарма жалпы сиздер үчүн болсун. Албетте оркестрдин аткаруусунда. Уруксат болсо биз кайра эле марш ойноп силерди тачатпастан оркестр жөнүндө ырыбыз бар эле. Ошол ырыбызды дагы бир аткарып коелу. Сигнал башында вступлениени ойноп. Раз, два, раз, два. Мезгилсиз дайыма музыка жаңырат, толкуган жүрөктөр башкача кагыла. Аскер жайгашкан шаарынан оркестрүнү жаңырган, шаңыргагы менен тербелип, жан дүйнөнү жандырган, уксамдан калдырган, Жокердин сезимине дем берип. Оболу, көп асфальт ойнолот, ириккен күндөр сезимдер козголот. Аскер жайгашкан шаарынан оркестр үнү жаңырган, шаңдургагы менен тербелип, жан дүйнөнү жандырган, уксамдан калдырган, Жокердин сезимине дем берип. Эң сонун сиздерге ыраазычылык. Бизге азыр мынакей жогоруда биз теле көрүүчүлөргө белгилеп өттүк. Эртеден бери Ош Бишкек теле көпүрөсү аркылуу биз майрамдык чыгарылыш тартуулап жаткандыгыбыздан улам азыр биздин сөз кезегибизди, музыкалык чыгарманын кезегин деги эле Оштон улантмакчы. Анда Ош студиясына кезек беребиз.
мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин майрамдык чыгарылышыбыз улантылууда. Азыр болсо биздин Бишкек студиясына дагы келип орун алып отурган майрам ээси атайын сыйлуу коногубуз бар. Тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин оперативдик башкармалыгынын башчысы полковник Абдибаитов Алмазбек Алымкулович келип отурат. Саламатсызбы? Майрамдык маанайыңыз кандай? Алгач эле. Майрамдык маанай жакшы, маанай дайым эле жакшы болуш керек. Майрам бүгүн болобу, башка күн болобу. Негизи бүгүн баягы 23 февраль ата мекенди коргоо күнү эмеспи, анан кийин бүгүнкү күнгө өзгөчө даярдандыгыңыздар болуш керек. Бүгүнкү таң өзгөчө болуш керек негизи. Советтер Союзунун кезинен эле бул күн кесиптик майрам катары белгиленип, баарыбыз эле көнүп калган болушубуз керек. Ошондуктан кичине толкундануу менен бул майрамды баарыбыз айрыкча аскер кызматкерлери чыдамсыздык менен күтөбүз. Мен ойлойм бул бизден улуу муундардан калган жакшы майрамдардын бири. Ошондуктан мен ойлойм бүгүн баарыбыздын маанайыбыз жакшы болуш керек. Бул биз үчүн мындай маанилүү майрам. Аскердик кызмат деп калбадыңызбы? Ошол аскердик кызматта азыркы учурда 23-үнө карата кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат? Аскердик бөлүктөрдө бүгүн ушул майрамга арналып салтанаттуу жыйындар өткөрүлөт. Андан сырткары майрамга карата эми андан башка иш-чаралар өткөрүлөт. Бул майрамды өзгөчө даярдык. Командирлер барлык деңгээлдерден баштап акыркы солдатка чейин баары ушул майрамды майрам күндө тосконго баарыбыз аракет кылабыз. Анан сиз аскер адамы катары сиздин үй бүлөдө бул даталуу күнгө өзгөчө бир камылга болсо керек, жакшы дастаркон, бүгүн майрам, атабыздын майрамы деп үйдө. Же үйдө дагы сизден башка аскер адамдары барбы? Жок, аскер адамдары мен жалгыз өзүм элемин, бирок сыйлуу турбайсызбы анда, айтып кетейин десем, мен 3 кыз, 1 уулум бар. Кечинде саат 12ден өткөндөн кийин жалпы чогулуп келишип 23 февралга өттүк деп өздөрүнүн белектерин беришти. Ошондуктан мен бүгүн силердин студияга уже белекти алып үй бүлөлүк маанайда жакшы иш баштадыңыз. Туура айтасыз. Негизи аскер болуп калышыңыздын себеби эмне дагы? Аскердик кызмат өтөп калууга, Бул дагы баягы ар бир жаран өзүнүн баягы мекенин коргош керек деген патриоттук сезим менен кой мен ушул аскер болом деп өзүңүз баягы эме кылдыңызбы? Мен ойлойм көпчүлүк аскер кызматкерлердин тандаганын негизги себептеринин бири аскердик кийим кызыктырат болуш керек көпчүлүгүн. Ошол кийимге кызыгышып, анан албетте анын артынан жөн эле кийимди кийип жүрбөстөн мекенди коргойм деген ниет болот, башка патриоттук ойлор, сезимдер болот. Мен ойлойм аскер кызмат кесип катары тандагандар эч качан жаңылбайт. Бул мен ойлойм мындай ардактуу кесип деп эсептейм. Бирок ошол эле учурда жеңил эмес, өтө түйшүктүү, оор кесип деп билебиз, жоопкерчилик өтө. Анткени биз билбейм, катардагы жарандар мисалы үчүн сиздерди көргөндө, өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй эле, айрыкча кийимдери менен, анан аскер адамдарын көргөндө эле мындай өзүбүз тынч, бейпил жашоодо жашап, мындай бизди коргогондор бар деп ишенимдүү, бир ишеним артып жашайбыз да. Ошондуктан түйшүктүү кесип деп билебиз. Анан негизи эле ошол мекенди сүйүү, анан баягы мекенди коргоо үчүн сөзсүз эле аскерге баруу шартпы? Мен ойлойм, сиздин сөздөрүңүзгө кошулуп кетем. Биздин кесиптин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалга, кээ бир учурларда бизге көбүрөөк ишеним артышат, көбүрөөк тапшырмалар коюлат. Биз албетте анын баарын акташыбыз керек. Андан сырткары сиз айтып кеткендей, сурооңузга жооп, мекенди коргош үчүн мен ойлойм милдеттүү түрдө аскер кызматкер болуп кереги жок. Мекенди коргоо деген бул өтө кенен түшүнүк. Анын ичинде аскердик кызмат негизи болгону менен башка жолдор менен деле мекенди коргосо болот деп эсептейм. Бирок аскердик кызмат негизги мекенди коргоо кесиптердин бири болуп эсептелет деп ойлойм. Ар ким өз тармагында баягы жакшы иштесе, жумушун жакшы так аткарса, ал дагы салым болуп эсептелиш керек. Анан эртең мененден бери бизде саат 7ден бери Ош Бишкек теле көпүрөсү аркылуу жалпы ушул майрам ээлерин куттуктап,
майрамдык эфир түз эфирде чыгарылышты өткөрүп келатабыз. Анан ошондо атайын оркестр жааматы келип бизде музыкалык шаңдуу жакшы патриоттук темадагы чыгармалар менен бир дем күч берип кетишат да. Негизи эле аскер адамы катары сиз дагы баягы аскер адамы десе эле катуу тартип талапты койгон, тартипти койгон кишини дагы түшүнөбүз да. Биз негизи аскердик тартипти чоңойгон деп коебуз. Анан сиз дагы кандай музыкага жакынсызбы? Кандай чыгармаларды угасыз? Аскер кызматкерлери деле жалпы жарандардай ол өзүнүн кызыккан чөйрөлөрү болот. Хоббиси бар айткандай. Анан мен деле мисалга музыканын көп эле түрлөрүн жактырам, бирок негизинен ойлойм басымдуу болуп аскердик патриоттук багыттагы ырлар, чыгармалар көбүрөөк жагат болуш керек. Иштен чарчап келгенде ошол чыгарманы уксаңыз кайра күч жыйнап ой деп. Мындай күндөр болот. Азыр биз дагы бүгүн сиздин ушул майрамдык маанайыңызды көтөрүү үчүн дагы бир жакшы дем күч жыйнап, мындан ары дагы ушул тармакта барандуу эмгек жасашыңыз үчүн студиябызга атайын биздин мырзабызды даярдалганбыз деп коебуз. Жакшы чыгарманы аткарып берет деп үмүт кылып отурабыз. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Ал эмесе ушундай бизди деңгээлге жеткизген ата энебизге арнап апама деген чыгарманы Мукам үндөр кыргыз ырын коштогон, көңүл эргип жүрөк кылын козгогон, кайталаңгыз кайрыктары жаңырып, кыргыз жоктур кыргыз үнүн созбогон деп азыр Дастан Сабырбек уулунун аткаруусунда жагымдуу чыгарма болду. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан бүгүнкү мына майрамдык шаңга атайын шаң кошулуп атат бул чыгармалар менен. Анан баягы жогоруда апасына арналган чыгарма болду да, мындайча айтканда. Негизи эле ушул баягы апалар азыркы катардагы сизди тааныштырганда биз анан кургактагы аскерлеринин деп басым жасап атабыз да. Ушул боюнча түшүнүк бере кетсеңиз биздин телегөрүүчүлөргө. Өзүңүз да билгендей, куралдуу күчтөр бир нече курамдан турат. Абадан коргонуу күчтөрү, улуттук гвардия, ошондой эле кургактагы аскерлер да бир куралдуу күчтөрдүн түрүнө кирет.
кургактагы аскерлер өзүнүн аткаруучу тапшырмалары, көчүрмө тапшырмалары башка көрсөткүчтөрүнө карата басымдуу куралдуу күчтөрдүн бөлүгүн түзөт. Негизги басымдуу бөлүгүн. Себеби ушул абадан коргонуу күчтөрү, улуттук гвардия кургактагы аскерлер деп негизинен тапшырмаларды аткаруу чөйдөсүнө карап башка көрсөткүчтөргө карап бөлүнөт. Ушул багытта кургактагы аскерлер негизи болуп эсептелет. Негизги талаптары кандай ушул аскерлердин? Мисалы, жаш курак, ал жакта деле 18 жашка чыккандар барат, Талаптар куралдуу күчтөрдүн жалпы эле бир, андай чоң өзгөчөлүктөр жок. Ошо бөлүктөргө бөлүнүп атпайбы? Кургактагы деп атасыз. Анан ошол тандап алуу өз каалоосу менен болобу же атайын тартиптин негизинде, жобонун негизинде кабыл аласыздарбы? Кандай гана куралдуу күчтөрдүн түрү болбосун, баарына эле негизги талаптар бирдей. Себеби ден соолугу башка шарттарга байланыштуу мүмкүнчүлүгү бар жарандар жашы жеткенде милдеттүү түрдө кызматка чакырылып, өздөрүнүн атуулдук милдетин аткарыш керек. Ошондой эле талаптар сиздерде кургактагы аскерлерге дагы тиешелүү. Бир аз суроодон эме кылалы. Ушул 2020-жылы пандемия учурунда сиздердин аскердик бөлүмүңүздөр кандай иштерди аткарды? Жалпысынан ошол пандемия учурунда. Ошол шарт кандай учурдан кандай өттүңүздөр? 2020-жылы өзүңүздөр билгендей татаал жадалам болду. Ага карабастан мен ойлойм кургактагы аскерлер өздөрүнүн негизги өзүнүн тапшырмаларын так аткарып кетти десем жаңылбайм. Себеби жогорку деңгээлде көчүрмө даярдыкты кармоо, аскерлерди даярдоо, жогорку деңгээлде аскер тартип сактоо, ошол иштердин баары толук бойдон аткарылды. Андан сырткары биз өз 2020-жылдагы биз үчүн дагы өтө бай тажрыйба болду. Башка күч кошундар менен бирге ушул санитардык башка талаптарды аткарууга биз да өзүбүздүн салыбызды кошуп кеттик. Аскер кызматкерлер өзүңүздөр күбө болсоңуздар керек. Ошол блокпосттордо туруп, чектөөлөрдү ишке ашырып, жана бир топ мен ойлойм жооптуу тапшырмаларды аткарып кеттик. Бул баарыбыз үчүн жалпы эле жакшы тажрыйба болуп кетти. Рахмат агай. Бизде атайын убакыт деген чектелүү эмеспи? Сиздерге бир мүмкүнчүлүк берели, учурдан пайдаланып бүгүнкү майрам ээлерине болгон сиздин жакшы каалоо тилегиңиз болсо керек. Рахмат. Мүмкүнчүлүк бергениңиздерге баарыңыздарды бүгүн мекен коргоочу күнү менен куттуктап кетким келет. Мекенди коргоо бул бир гана ошол курал кармаган аскер кызматкерлер эмес. Алар кыргыз элинин жарандардын баары десем жаңылбайм. Мекенде буга чейин да биз токтолуп кеттик. Коргоонун милдеттүү түрдө бул куралданып гана коргоо эмес, мекенди түрдүү жолдор менен коргосо болот. Ошондуктан бүт эле Кыргыз Республикасынын жарандарын куттуктап кетсем жаңылбайм. Баарыңыздарга койгон максаттарга, ийгиликтерге жетишиңизге тилектешмин. Чоң рахмат агай. Биз дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү майрамдык маанай дагы жакшы улансын. Жумушуңузга ийгилик каалайбыз. Биз дайыма сиздерге карап баягы түздөнүп, ишеним артып, бир өзүбүз баягы бакуаттуу өлкөдө жашаганыбызга бир ыраазычылык менен күн өткөрөбүз дегендей. Мындан ары дагы ишеним артабыз сиздерге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Азыр болсо Ош студиясынан маектер улантылат. Ош студиясы кезек сиздерде. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жатып, биздин мекен коргоочуларга ар дайым бекем ден соолук каалап кетебиз. Сиздер бар үчүн биз тынч уктап, тынч ойгонуп, тынчтык заманда жашап жатабыз. Ар дайым ден соолугуңуздар бекем, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Биз болсо көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Ал эми биздин көрсөтүү Бишкек студиясынан улантылат. Ыраазычылык билдирели. Биз болсо сөз кезегин мындан ары улантабыз. Биздин болсо студиябызга келген дагы конокторубуз бар. Анда баягы элибиз айтылат эмеспи? Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Анда келиңиздер. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору менин сол тарабымда жакыныраак отурган коногубуздан баштай берейин деп турам. Нуржан Түмөнбаева. Баягы бул конокторубузду бүгүн буга чейин биз жөн гана ырчы катары, жеке ырчы катары тааныштырып келсек, биздин телегөрүүчүлөр да таанып билип турса, азыр сиз тааныбай турса керек. Аскердик бул формада
дагы кишини өзгөртөт экен. Белгилей кетсек, Борбордук аскер үйүнүн солисттери бүгүн бизде конокто. Ал эми биздин ортодо жалгыз бүгүнкү майрам ээси деп куттуктап жогоруда белгилеп отурабыз. Замир Кудайбергенов Борбордук аскер үйүнүн эстрада фольклордук ансамблинин улук музыкантысыз. Андан кийинки биздин супсулуу эжекебиз Нурзат Ажы Кожоева ушул жогоруда эле аталган ансамбльди солисти. Куш келипсиздер. Майрамдык маанай кандай? Майрам 2 айымга дагы тиешелүү. Жалпы эле майрамыңыздар менен бүгүнкү кыргыз элин куттуктап кетебиз. Саламатсыздарбы? Жалпы баягы кыргыз элибиздин биздин мырзалардын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, албетте ден соолук каалайбыз, оорушпасын. Ошо негизле баягы 23-үнө карата өзүңүздөрдүн комузуңуздарды, аккордеонуңуздарды алып келип калыптырсыздар. Куттуктап өтөлү деп анан кургуттуктабай, ыр менен куттуктайм деп келип калыптырсыздар. Кош келипсиздер. Анда дароо эле бир ырга кезек бербейлиби, же? Сөзсүз түрдө куру болуп калды деп биздин эле көрүүчүлөр да тетиги экөө сүйлөтпөйлөр жатпайбы? Биз күткөн ырчылар деп айтышып аткан чыгар. Жакшы болот эмесе, ошо жалпы ошо кыргыз элинин бүгүнкү мекенди коргоочулардын күнү майрамы менен куттуктайбыз. Бизде аскер тарапта эл үчүн кызматта турганда керек болсо ооруганга да уруксат жок дегендей бүгүн эл үчүн кызматка келип калдык. Сырколоп турганыбызга карабай баарыбыз тең. Анда эмесе ошо жалпы мырзаларды, аскердик айымдарды куттуктап, эл жерибизди сүйгөн, даңктаган чыгармалардан баштап берели. Туулган жер аттуу чыгарманы ырдап берейин. Замирдин кошуусунда Асанкалы Керимбаев агамыздын чыгармасы. Ардайым куба жаныма ак чоку мейкин күздөрү kanat baylatıp uyam sen jürek sağımgan artık benimsin Yakınım borum tuğan yer Canımdan artık benimsin Canımdan artık benimsin
саламатсыздар. Баракелде. Нурзат Эжекенин аткаруусунда Туулган жер аттуу чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. Эми кимди ырдайм деп келдиңиз, ырдаңыз дейин деп турасыз. ырдайын деп турасыз. Мен кесиптешиме сиздердин ырдаганыңыздар жакта бул ырга жакын көбүрөөк. Өзү дагы ушул ырдап жүрөт да, анан сүйлөтпөй эле ырдата береличи дей берет. Андыктан кийинки ырга кезек бере калалы. Ушул биз азыр каткара турган чыгармам биздин жалпы мырзалардын урматына. Баягы илгери айтып калышат го, армияга кеткенде мен монча күттүм эле, анан мынтип тиги кат жаздым эле депчи. Анын сыңарындай баягы кыздардын аткарып жүргөн бир жакшы чыгармасы бар, эркектерге арнаган Жүрөк гүлү деген чыгарманы аткарып жүрөт. Сансыз өтсө дагы арадан мен өзүңдү табам го деп санаган караныңа куса болдум көп издеп кайдасың сен жүрөк сүйгөн садаган Кайдасың сен жүрөк сүйгөн садаган Кыйламыктан көрүнөт деп издери Кычыраган кышка язда издеди Аракетим текке кетип анда да Антсе деле сенден үмүт үзбөдүм Анда дагы сенден үмүт үзбөдүм Мейли мезгил өтө берсин токтобой Мен өзүңдү бул өмүрдөн жоктобой Ыр түнөгөн жүрөгүмдө түнөйсүн Мүнөздөрүң башкаданга окшобой Адамга окшобой Ай мүнөздөрүң башка адамга окшобой Бале. Азаматсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер таң калбаңыздар, бул ортодогу мырза эмнели ырдап айтат деп, бул мырзаны сыйлап атабыз. Бүгүн майрам экен деп эркелеп атабыз. Кыздар ырдайбыз деп. Кошкот бересиң го дейм азыр кийинки чыгармада. Майрамдык маанай кандай өттү, башталды деги. Буга чейинки. Буюрса, саламатсыздарбы, жалпы телекөрүүчүлөр, жалпы. Саламдашканга уруксат бергиле. Жана кыздар куттуктап атты эле. Мага кезек келбей калды окшойт. Жалпы мырзаларды бүгүнкү ушу мекен коргоо күнү менен, майрам менен куттуктайбыз. Жалпы ушу Кыргызстанга тынччылык. Ошол. Анан эме майрам кут болсун. Анан сиздерден дагы чыгарма болсун эми. Бизден ырылып уккуңуз келет. Анткени жүрөк качан эс алат десе, жакшы сөздөрдү укканда, куттуктоолорду кабыл алганда гана эс алат экен да, башка учурда жүрөктүн бир кыжалат болуп согот экен жөн соккосто. Бүгүн биздин мырзабыз бир топко семирип алды го, жүрөктөрү эс алып. Кийинки чыгармабызды ушул жалпы биздин мырзаларыбызды жарык дүйнөгө алып келген апалардын урматына аткаралы деп турабыз, апа кем деген чыгарманы. Бар болуңуздар апалар деп ырдап берели. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деп
абай мал кез жашыңды талда бір гүл чачыңды алсырай түссің апа кемей алдыңа жөлең башыңды алсырай түссің апа кемей алдыңа жөлең башыңды ардайын жарық малайын ағарып барат самайын ал пеште кезді өстіргін апалар жаш оталайын ал пеште бізді өстіргін апалар жаш оталайын апалар ай болсын ардайын ал пеште өстүргөн апаларыбыз аман болсун ооба сөзсүз түрдө анан айтсаңыздар бүгүнкү күн сиздердин ушул жогоруда белгилеп өтпөдүкпү биз борбордук аскерий үй депдеги чыгармачыл жааматта кандай өтүүдө деги эле бул жаамат кайсы учурда кандай чыгармачылык менен алектенүү иш тартиби кандай? Бизде жалпы ошол музыканттар, борбордук аскерий үйүнүн музыканттары жалпы баягы элге кызмат кылып, элге кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин баягы маанайын көтөрүү максатында кандай учур болбосун, эжекебиз жаңы айтып өттү. Бизге ооруганга болбойт деп. Кандай учур болгон баягы болсо дагы ооруганыбызга карабай ошолордун маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз. Биздин баягы иш жумушубуз. Бизде дагы аскерлик тартипке баш ийүү деген бар да. Аскердик талап тартиптерде сиздерде дагы бар. Башайып калдыңыздар. Башайып калдык. Негизи эле ушул аскердик жеке чыгармачылыкта жүргөн айымдар катары таанып билип келгенбиз буга чейин. Анан ушул суроо кызык болуп атат да, ушул тармак сиздерге жакын болгондон улам алектенип калдыңыздарбы? Деги эле форма күйүү дагы бир өзчө бир кызык көрүнөт эмеспи? Сиздерге дагы жактуу ушул буга чейин биздин телегөрүүчүлөр сиздерди улуттук формаларда. Негизи биз ушундай форма менен ырдап эле жүрөбүз. Менин ошол жакта кызмат өтөп жатканыма 10 жылдан ашты. Баягы өзүбүз кичинекей кезибизден эле баягы ырчы болуу максат кылат эмеспизби? Кандай форма кийсек деле кыргызчабы же военный костюмдарды кийебизби, кандай форма кийсек деле баягы элдин жүрөгүнөн түнөк таап, жакшы чыгарманы аткаруу менен баягы максат кылганбыз да. Биздин жүрөгүбүздө ыр жашайт, бизди кийген кийимдерибиз өзгөртө албайт деңиз. Ооба, кийген кийимге карабайт. Сөзсүз түрдө анткени катардагы эле баягы көрүүчүлөр биз форма менен көргөн үчүн башкача көрүнүп калат. Албетте сиздер айткандай эле бул аскердик кийим менен бизди көргөндөр сиз айткандай таптакыр башкача көрүнүп көзүнө жат көрүнүп калат экенбиз да. Тааныбай барып таанып. Бирок бизге деле форма жакшы эле жарашат бекен деп коелу. Анан бир өзгөчөлүгү Кундуз эже. Биз баягы кыргызча костюмдарды кийгенде өзүбүздү ээн эркин сезип, баягы өзүң каалагандай ырдап жүрө бересиң да. Ал военный костюмдун өзүнчө бир жоопкерчилиги болот экен да. Баягындай кыргызча костюм кийгендей болуп, өзүң каалагандай болуп, ээн эркин боло албайсың да. Негизи эле Нурзат эже ушул борбордук аскерий үйүнө кантип келип калдыңыз? Борбордук аскерий үйүнө бул жерде талапка жооп бергидей кылып атайын конкурс жарыялашкан. Мына бул 2-3 тур кылышып, мына ошол жерден коллективдин составы, офицерлердин составы болуп алып, баары тандашканда ошондо кабыл алынып калганбыз. Иштегенибизге Кудай буйрса быйыл 6 жылдын жүзү болуп калды. Нуржан сиңдим айткандай эле ушу аскердик бөлүкчөлөргө кызмат кылабыз ар дайым. Жылы менен маал менен график боюнча аскердик бөлүктөргө барып концерттерди коебуз. Чет жакалардан келген делегацияларды тозуп, кыргыз элинин жүзүн көрсөтүп, биздин нукуралуулугубузду ушундай тартуулап келебиз. Биздин мырзабызчы кыздардын арасында өзүңүздү кандай келген боюнча айтсаңыз, борбордук оюнда кыздар көппү же мырзаларбы? Чыгармачылык топто кыздар көп негизи.
чыгармачылыкта да кыздар көп. Кыздарыбыз, ырчы кыздарыбыз, бичи кыздарыбыз көп. Анан мырзалар деле бар, бирок кыздардан азыракпыз го деймиз. Бичилер менен көбүрөөк болуп калабыз да. А эгер оркестрди кошкондо анда аяктап жалаң балдар көп. Анда тең болуп калабыз дегендей. Борбордук армия үй биягы жалаң ырчы чоорчулар жагында бизде кыздар көп. Негизи эле элибизде айтылат да, эр азаматты мактай албасаң, анда элиңдин баягы касиетин сактай албай калат дейт. Ошондуктан дагы бир рет майрамыңыз менен куттуктап, учурдан пайдаланып, сизге эркин микрофон берели. Мүмкүн каалоо тилек айтуу бир кыялыңыз бардыр, ичиңизде жакшы бир дагы айтпай калган бирөөлөрдү куттуктап жетишпей калсаңыз, мырза катары куттуктап өтөсүзбү? Өзгөчө микрофон. Ооба. Жалпы ошо биздин мырзаларды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Жалпы ушу кыргыз элибизге бекем ден соолук, бакубат жашоо, Кыргызстаныбыз тынчтыкта болсун, ошо өнүккөн мамлекеттерден бололу буюрса. Ошол эми жалпы тааныштарыбызга, айылдаштарыбызга, ата энебиз да көрүп атат болуш керек. Ата энебизге да салам. Ошол эми сиздерге рахмат. Бизди ушинтип майрамды эскерип, ушундай кечеге чакырганыңыздарга, сиздердин жамаатка рахмат. Анан биз 3 күндөн бери баягы аскер бөлүктөрүндө чакан концерттер уюшулуп, куттуктоолор жүрүп атат. Ар бир аскер бөлүктөрдө. Анан сиздерге да рахмат. Бул эки Аябай бактылуу чын да бес алады. Рахмат. 23-нде эми кичине тумоолоп атабыз. Кыздар өзүңүздөр эле барбайсызбы десек, жок, ошол жерден бар, эфирден куттуктайбыз деп чогуу келгенбиз. Эң сонунда сизден өткөн бактылуу киши жок экен. Эфирден куттуктайбыз бүгүн өзүмдү аябай бактылуу сезип атам. Бүгүн өзгөчө күн эмеспи, майрам күнүндө ошо жалаң эфирлерге, түз эфирлерге болгондо дагы элге куттуктоо тартуулаган күндүн үстүндөбүз. Бүгүнкү күн ушундай маанайда өтөт да бизде. Абдан биз дагы жакшы маанайда көңүлүбүз көтөрүлүп, бүгүн патриоттук темадагы чыгармаларды угуп, кесиптешмекөз дагы жакшы дем жыйнадык. Биздин чыгармачыл жааматтагы ошол абдан бир жакшы максатта ушул түз эфирди уюштурдук. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү ушул сиздин бактылуулук убактыларыңыз кечке чейин улансын эми. Майрамдык эки кыз коштоп жакшы бир дагы кече тартуулап берет мүмкүн сизге. Дагы бир ирет майрамыңыз менен. А биз болсо программабызды жыйынтыктар убакыт келип калыптыр. Кесиптеш бизди болсо камера күтүп турат. Бүгүнкү күн сизге жакшы эле маанай тартууладыбы? Өзгөчө маанай тартуулады. Кылымдардын күйүүсү сага катылган, кайрына алп манасты батырган, кызгалдактуу кымбат жайлоо кимде бар, кыргыз жери айлана тыңдайды. Ушул кыргыз жерин сактап, коргоп келе жаткан биздин мырзаларыбыз бар болсун, кесиптеш. Албетте, эл жигит эл четинде, жол бетинде деп айтылат эмеспи? Мына ушул биздин бейпилдигибизди сактаган эр азаматтарыбыз бар болсун деген жакшы каалоо тилек менен бүгүнкү программабызда канчалык бир деңгээлде дем күч берүүгө аракет жасадык. Эгерде толугу менен ишке ашкан болсо, анда биздин жааматтын жакшы бир ийгилиги деп билебиз. Ал эми аздыр көптүр кемчиликтери үчүн кечирим сурайбыз дагы. Бүгүнкү программабызды биз жыйынтыктайбыз. Келерки майрамдык эфирлерден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Амандыкта көрүшөлөр да. Жашасын керемет